Балбай Алагушев 1959-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин Кыргыз филологиясы факультетинде 5-курстун студенти кезде Кыргызстан пионери кезинде бөлүм башчы болуп эмгек жолун баштап, 1960-жылдан Кыргыз радиосунун музыкалык редакциясына кирет. Бул Кыргыз радиосунда иштеген учур өз өмүрүндө эң сыймыктуу экенин 2011-жылы 20-сентябрда биринчи радионун инсанаттык туруусуна курган маегинде айтканы бар. Менин музыкага кызыгып, жан дилим менен киришиме ошол музыкалык редакцияда иштешим болду. Күйлөрүн угуп, ана мен алтын казынаны түзүп, тиги Карамолдо Ыбырайдын, Чалагыз Шекербек, Асылбектин, Саитбек Муратовдун баары менен ата баладай болуп, каалаган учурда барып, тамашаларын угуп, күйлөрүн бүт баардашып, ошол алтын фондунун биринчи кирпичин түздүм. Менин ушул радиодо иштегенде мен бактылуумун деп эсептейм. Балбай Алагушев 85 жылдык санжыргалы өмүрүндө түрдүү жанрдагы 60га жакын монография, очерк, сүрөттөмө жана окуу китептери, сөздүктөрдү жазган. Атай кетсек, композитор Мукаш Абдыраев менен Октябрдын нуру менен Кыргыз операсы, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын 70 жылдыгына карата Кыргыз улуттук филармониясы аттуу көлөмдүү очерки жана Булбулдар, Кылымдардын кылдары аттуу көлөмдүү китептери ар бир музыканттын үстөл үстүндө турчу баалуу эмгек болуп калды дейт Кыргызстан композиторлор союзунун төрагасы, Токтогул атында мамлекеттик сыйлык лауреаты Турдубек Чокиев. Балбай Алагушев музыкалык маданиятка кошкон салымы зор. Жыйноочу катары да абдан берилди да. Кимдин гана сүрөтүн издебегин, кимдин гана өмүр баянын издебегин, профессионалдардан баштап биз билип билбегендердин баарын жакшы билет да. Ал киши абдан кыдырган экен, үндөрүн жазып алган, анан ошонун баарын чогултуп, музейге айланган киши да. Бир нече китептерди, элдик таланттар боюнча бир нече жыйнактарды чыгарды. Эл шайырлары деген термин киришкен, ошо эл шайырларынын өмүр баяндарын, чыгармачылыгын ошону кийинки муунга жазма түрүндө калтырган Булбулдар деген китеби бар. Кыргыз музыкасы деген бир чоң энциклопедия чыгарды. Ал китеп болсо азыр ар бир музыканттын үстөлдө ар дайым тура турган китебине айланган. Балбай Алагушев Ала тоо таң шейт аттуу обондуу ырлар топтому, Кыргыздын обондору, Атай Огунбаевдин Атай, Жумамедин Шералиевдин Ырдап кой, Муса Баетовдун Арпанын ала тоосунан, Ырыспай Абдыкадыровдун Жолугарым билгемин аттуу жыйнактарын басмадан чыгарды. 1983-жылы 6-7 класстар үчүн музыка аттуу окуу китебин жазган. Балбай Алагушев өз өмүрү чыгармачылыгына арналган 2 томдук Өмүрүмдүн барактары, Элестери эсимде, энциклопедист шайырлардын тагдырынан аттуу 5 томдугун чыгарып, Күйдөн симфонияга карай деген китеби үчүн Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгына татыктуу болгон. Ал негизги кесиби тилчи болсо да, кыргыз музыка тарыхын топтоодо Ополтоодо эмгек жасады дейт Кыргыз Республикасынын эл артисти Калый Молдоасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториянын ректору Муратбек Бегалиев. Балбай Алагушев деп атаганыбызга, биздин көз алдыбызга кыргыз музыка таануу илими көзгө элестейт. Өзү негизги кесиби тилчи, журналист. Анан мени таң калтырганы ушу музыканы сүйүп, ошону казып чыгып, изилдеп далай сонун эмгектерди жаратып, сонун эмгектерди калтырды. Бул кишинин эмгеги Ополтоодо. Балбай Алагушев энциклопедиялык эмгектерди топтоп, 1970-жылдары Кыргыз советтик энциклопедиясынын 6 томдугун, Манас энциклопедиясынын 2 томун басмадан чыгарууда илимий редакциялык кеңештин мүчөсү жана автор катары катышкан. Кийин ал Кыргыз музыка энциклопедиясы аттуу энциклопедияны жазуусуна уютку болуп берди. Кыргыз музыкасынын тарыхында алгачкы жолу маданий коомчулукка көрүнүктүү энциклопедист катарында таанылып, сый-урматка татыды дейт музыка таануучу композитор, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер Тимур Саламатов. Балбай Алагушев кыргыз музыкасынын тарыхын, ырчылардын, элдик коңузчулардын музыкасын түптөп ошондон бери өнүктүрүп келаткан адамдардын баарын коңуз күйүүсүнүн өзүнчө, Күйдөн симфонияга деген китепте жазган энциклопедиялык маалыматтарды топтогон адам болчу да. Селчи жана Кылымдардын кылдары деген, же Булбулдар деген китеби бар. Баарын тарых таржымалы ошол китептерде бар. Кыргыз энциклопедиясында кыргыз музыкасы жөнүндө жазылган макалалардын көбү Балбай Алагушевго таандык. Болуп көрбөгөндөй эмгек кылып кетти. Балбай Алагушев 1936-жылы 5-майда Тоңдун Кызыл Дөбө айылында туулган. Атасы Алагуш чоң комузчу болгон. Алгачкы эмгек жолун Кыргызстан пионери гезитинде бөлүм башчы болуп баштап, 1960-жылдан
Кыргыз радиосунда 1965-жылдан Кыргыз ССРнин Маданият министрлиги жана Кыргыз илимдер академиясынын философия жана укук институтунда эстетика жана өнөр таануу бөлүмүндө илимий кызматкер. 1985-жылдан Кыргызстан адабият басмаларында бөлүм башчы, 1997-жылдан Азаттык радиосунда иштеген кезде Кыргызстан журналисттер, жазуучулар жана Кыргызстан композиторлор союзунун ошондой эле музыка таануучу катары СССР композиторлор союзуна мүчө болгон. Музыка таануучу кыргыз маданиятына жасаган көрүнүктүү эмгеги жогору бааланып, Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгы, 1986-жылы эмгектеги артыкчылык даңк медали жана 1990-жылы Кыргыз ССРнин маданиятына эмгек сиңирген ишмер, 2011-жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамын алган. Балбай Алагушев талыкпай изилдеп топтоп жазган кыргыз музыкасынын тарыхы жаңы муундагы музыканттар үчүн табылгыс таберик болуп калганын кесиптештери белгилөөдө. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.